Бардык нерсенин максаты бар. Бул здание дагы жөндөн-жөн курулган эмес, максат менен курулган. Бардык нерсенин максаты бар экен. Эмне үчүн сенин максатың жок, урматтуу мекендешим? Суроо берчи. Ушул күнгө чейин эмне кылдың, мындан кийин эмне кыласың? Ушул кылыктарың ушул күнгө алып келди. Кылыктарыңды өзгөртөсүңбү, жокпу? Үйрөнөсүңбү? Максат коесуңбу алдыга, урматтуу мекендешим? Жылан жерде сойлоп жүргөн жыландын максаты бар. Арстандын, жөнөкөй бир маймылдын максаты бар. Сенин эмнеге максатың жок? Максатты кандай түшүндүрсөм болот сиздерге? Мына жерде тренажерный зал болуп атат. Тренировка кылып атат бирөөлөр. Качка бере турган зал экен. Карасаңыздар, ушуну карап туруп үлгү алсаң болот да. Эми карасаңыз, биз жактарда un ташыйт, 50 килограммдыгы, тачкистер тачка түртөт. Мынандай таштарды көтөрөт, ташып иштейт, ташып иштегендер бар. Бирок урматтуу мекендешим, бул жерде 50 килограмм, 60 килограмм ташып иштеп атат. А бул жерде 20 килограммдык гантелди көтөрүп атат. А гантелде фигура кандай чыгат, башкача чыгат. А бул жерде 50 килограмм унду көтөрүп атат. Неге фигурасы чыкпайт? Максат башка урматтуу мекендешим. Бул иштейт, а бул качка берет, чындап фигураны чыгарыш максаты. Экөөнүн көтөргөн вестери мунуку оор, бирок мунуку жеңил, бирок ошого карабастан максат эмне мунуку фигура чыгарыш. Фигурасы ордунда сону болуп чыгат. Айтайын деген максат ушундай. Фитнестин да түрү бар, ар бир фитнестин башка түрлөрү бар. Анын ичинде да бөлүнүп кетет. Кимисине барсаң фигураң ар кандай чыгат. Ошондой экен, максат ушундай түшүнүктүү болуш үчүн айттым бул нерселерди. Максат коюшуң керек. Алдыга аракет кылышың керек. Бул Дубайдын ошол эң төрпүштөк лифт деп койсоң болот. Лифт экен, чыгып алып эки жакты карайсың, көрө турган жер экен. Биз жогору жакка чыкпадык, себеби көрүп эле келип атабыз, вертолеттон баштап барда көрдүк. Айтайын деген маселени, бийик жерлерде чыгып, бийик жерлерди карап, бийик жерлерде эс алып тур. Өзүңдү чөктүрбө. Эң жаман нерсе эмне билесиңби, урматтуу мекендешим? Мээ менен жүрөк согушса. Мээң менен жүрөгүң ар дайым ичиңде бири-бириге андай кылбашың керек эле, мындай кылбашың эле деп экөө бири-бириге мындай согушат. Мындан өткөн оор нерсе жок, себеби кайсы бири жеңбесин, зыян тартуучу өзүң болуп кала бересиң да. Бул оор нерсе. Бул чындыгында кыйын нерсе. Ошондуктан да айтам мен, кайгың көбөйсө, дарыяга бар. Бактылуу болуп кетсең, кабырга бар деп. Кубаныч келип кетсе, кабырга, кайгы келип кетсе, дарыяга бар. Экөө ордуңа коюп коет. Аксакалга бар, кайгы проблема келсе, аксакал насаатын берип жолго салат. Анан жаш балдарга бар, жаш бала баары кубанычка тартуулайт сага. Кайгы келген учурда барсаң алаксытып, ар нерселерди айтып, жаш бала көңүлүн көтөрөт. Кээ бир нерселерди ушинтип айттым. Урматтуу мекендешим, айтылган нерсе сөз бойдон калбасын, амал кылышка аракет кылайлы.